Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүн Кыргызстан боюнча аза күтүү күнү. Тилекке каршы шапаат келип, биздин 1000ден ашык мекендештерибиз каза болду. Мен ушул учурдан пайдаланып, ушул бардык үй бүлөгө, бардык жакындарын жоготкон, атасын, энесин жоготкон, уулун, кызын жоготкон, чоң атасын, чоң энесин жоготкон биздин мекендештерибизге терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кабыргаңар кайышып турат. Биз билебиз, сезип турабыз аны. Ар бир үйгө тийди бул чоң апаат. 34 000ден ашык биздин мекендештерибиз ушул ооруга чалдыкты. Бирок эксперттердин айтуусу боюнча, муну бир гана бизде эмес, бардык дүйнө боюнча муну 10-го, 20-га көбөйткүлө дейт. Ошондо жүздөгөн миңдеген адамдарыбыз ушул илдет менен ооруп айыгып чыгышты. Мен баарыңыздарга ден соолук, саламаттык каалайт элем. Бул апаат 3-чү дүйнөлүк согушка тең болуп отурат. Ушундай кыйын учурда биздин элибиздин ичиндеги биримдик ширетилип, биз чоң сыноодон өттүк. Өзгөчө мына жарандык коом, ошонун ичинде жаштар ыктыярчы болуп, өздөрүнүн эң жакшы сапаттарын көргөзө алды. Эң жакшы сапаттарын көргөзө алды. Менин гана үйүм эмес, Кыргызстан жалпы элибизге берген эмгектери. Аларды көрүп, жаш балдар өздөрүнүн жардамын беришти. Кескесинде көзүңө жаш алып ыйлагың келди. Ушул 6, 7, 8 жашар бала велосипед алам деп, компьютер алам деп, телефон алам деп сактап, чогултуп жүргөн акчаларын, копилкаларын жарып, жардам болсун деп берди. Мынакей биздин элибиздин ички күчү, кубаты, сыры, намысы. Биз мындай коом менен, күчтүү коом менен албетте алдыга жылалабыз. Мен буга ишенем. Мына биздин мигранттар, аларга ар түрдүү сөздөр айтып жүрдүк. Бирок бүгүн алар ушул кыргыз элинин, кыргыздын атуулу экени, уулу экени, кыз экенин көргөзүшүп, күндүз иштеп, түнкүсүн жардам берип атышты. Өзүнүн болгон таап аткан акчасын чогултуп, бияка дары-дармек, аспаптар жөнөтүп атышты. Бир гана биз эмес, бүт дүйнө таң калды. Жанагы бай мамлекеттердин элдери таң калды Кыргызстанга, кыргызстандыктарга. Мына биз ачык, күчтүү мамлекет экенибизди, күчтүү жарандык коом бар экенин көргөзө алдык. Мына биздин врачтарга, медсестраларга, санитаркаларга рахмат айтабыз. Ыктыярчыларга рахмат айтабыз. Ушу волонтер болуп, колдоруна перчатка кийип, маска кийип, эч нерседен коркпой ушул ооруган адамдардын жанына жардам болуп жүрүштү. Алар өздөрүнүн берген антын аткарышты. Эртең Курбан айт. Биз курмандык чалып, Куранды түшүрүп, Кудай Алла Тааламдан жакшылыкты сурайбыз. Ушул биздин чалган курмандыгыбыз, түшүргөн Курандарыбыз кабыл этилсин жаратканын жагынан. Кудай Алла Таалам элибизге, жерибизге жакшылыктарды берсин. Адам үмүт менен, анан ички ишеним менен жашайт. Биздин үмүтүбүз бар. Анткени ушундай күчтүү жаштарыбыз бар, күчтүү элибиз бар. Муну биз далилдеп бердик. Анан ар бир адамдын ичинде ишеним бар. Мен ишенем, келечегибиз кең болот. Бул чоң кыйынчылыкты биз чогуу жеңебиз. Мен баарыңыздарга кааларым, ушул оорубагыла, ооруп аткандар сакайып кетсин, кайгыга чөкпөгүлө. Албетте турмуш ушу үйдө ылдый болот, бирок турмуштун жакшылыгын көбүрөөк көрөлү. Рахмат сиздерге.